Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу жүрөгүм эримге толгон жоомарт берешен инсандар. Биз Акниет Аманат коомдук фонду Жалал Абад жерине буйруса быйыл мынакей 8 үй бүлөгө ылайыктуу жашоого туракча иш орду менен муктаждар комплексин бүтүрүп тапшыруунун аракетинде турабыз. Биз буга чейин жакшы билесиздер, 8 үйдү тапшырганбыз. 3 бөлмөлүү, 4 бөлмөлүү үйлөрдү 2 жылдын аралыгында. Андан сырткары Индияга, Турцияга, бөтөн башка мамлекеттерде операция боло турган оор бейтаптарды 1,5 жыл аралыгында 39 бейтап жөнөтүп турбуз. Бул кыскача маалымат катары айтып атам. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз муктаждар комплексинин ички отделкасын толугу менен бүттү. Кудай бурса, бүгүн 20 октябрь 2020 жыл. Кудай бурса, иштерибиз сонун алдыга жылышып, сүйүнүп, баяндай 2 жылдык эмгегибиздин баяндай үзүрүн көрүп атабыз буюрса, дагы да жакын күндөрдө муктаждарга тапшырып алсак, мындан дагы сонун кубанычтар алдыда. Мурат ака, салам алейкум. Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүкүр. Бир кыскача, бир жакшы жасалган бир бөлмөлөрүңүздөн көргөзүңүз, ишти толук бизге өткөрүп бериңиз. Анан биз дагы сиздердин кызмат акыңыздарды берип, ыраазычылыгыбызды билдирип, сиздерди бир жакшы ыраазычылыгыбыз менен узатып алсак, Иштерге бир кыскача айтып кетсеңиз, канча күн болду иш баштаганыңызга? Иш баштаганыбызга удагысы 25 күн. 25 күн. 1 айга жакын, иштеп. 1 айга жакын убакта 1, 2, 3, 4, 5 семьянын үйүн бүтүрүпсүз, толугу менен. Толугу менен бүттү. Кече толук бүткөнсүздөр, Кече толук бүтүп кеткенбиз. Азыр бардыгы сонун. Бардыгы сонун. Элге көргөз, эл менен бөлүшсөк болот. Болот. Жүрүңүз анда бир-эки көрсөк. Достор, туугандар, бизде азыр иш сонун кызуу жүрүп атат. Мына азыр бүгүн арканы дагы бүтөр алдында турат. Кудай буйруса, иш өтө кызуу жүрүп атат. Бундай иш болуп турган болсо, биз муктаждар комплексин катарынан салып, мына Мурат акеге окшогон усталар менен сонун кылып бүтүрүп алабыз иншалла. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, бир кыскача эле, Мурат аке, уруксат, урматтуу достор, туугандар, мынакей биз азыр бир семьянын үйүн гана көргөзүп турабыз. Мурат аке, буту чечпей эле коерсиз. Бул азыр экинчи үй бүлөнүн семьясы, пример көргөзүп атабыз. Бул жерде азыр эмне жумуштар калды? Бир полный бүттү дагысы ушу. Иш калбады эчтеке. Биз иш калбады, дагысы бүттү. Толук бүттү. Электрорезеткалар калды, электриктин кичине иштери. Сиз могул потолоктугун, обойду, полду, откостордун бардыгын бүтүрдүңүз. Бүтүрдүк. Толугу менен, машалла. Мына ушундай достор, бул мен кыскача сиздерге маалымат катары көргөзүп атам, Мурат акебиздин жасаган жумуштарын. Кийинки үй бүлөнүкүн да көрүп коелу, бир 2-3 үй бүлөнүн үйлөрүн көрүп туруп, анан сиздердин алдыңыздарда толук отчет берсек, Жүрүңүз Мурат аке, 3-чү үй бүлөнүкүн көргөзүп бериңизчи. Биз өтө көңүл буруп аткан үйлөрдүн бири буту чечип берсек, бисмилла. Машалла. Бул бөлмөнү дагы мынакей сонун болуп, обойлорун берип бүтүрүпсүз, полдоруна лак берилди, Мурат аке? Лактар берилди. Обойлор полду берилди. Обойлор берилди. Угольниктер берилди. Жумуш калбады кыскасы. Жумушсуз бүтүп калды. Машалла. Биз эми буларга люстралар дилсек, ключатель, розеткаларды койсок, айнек пардаларды койгон болсок бүттү экен да. Спальнягын көрүп койсок болобу экен? Кириңиз, жүрүңүз. Машалла. Ушул бөлмө, ушул үй бүлөлөр аябай башкача чыкты, Мурат аке. Сонун бир өзгөчө чыкты. Обойлор дагы, ушу Россиядан келген обойлор эле аябай жакшы чыкты, сонун чыкты. Мурат аке, бир кыскача суроо да. Бул иш менен канча жылдан бери банда Алекс? Бул иш менен 15 жыл болуп калды. 15 жылдан бери ушул иштесиз? 15 жылдан бери. Кадимкидей банда спец болуп калдыр да? Колдон келишинче. Бяган бүттү да. Кайсыл жерлерде обделка иштерин жасадыңыз? Обделка иштерин ушу Жалал Абадта көп жерлерде жасадым. Жалал менин деген байлардын үйүндө иштеп жүрөт деп угам сизди. Буйруса биздин комплекске дагы Кудайдан сөткен экен мынакей.
сонун кылып бердиңиз. Эң негизгиси ушул муктаждар комплексинин эң багындай сыйлуу бөлмөлөрүнүн бири чоң атанын үйүн көрөлүчү чогуу, кандай кылып бүтүрдүңүз? Жүрүңүз. Бизде буйрукса, мынакей достор, дагы бир жакшы жаңылык, жакшы кабар бар. Кече Оштон атайын домдордун ичинде стяжка куя турган балдар бар экен атайын. Мына ошол балдар ушул жерден бүт бардыгын стяжкаларын баягындай ар түрлүү кылып куят экен. Немецкий формада дейт, дагы бирдеке дейт, кыскасы өздөрүнүн аппараттары бар экен. Ошолор менен келип стяжкаларын куюп бере турган болдот. Аркадагы мынакей азыр сонун болуп бүтүп атат. Сыртта траверттин жумуштары башталды. Кыскасын айтканда бүгүн өтө сонун, кызуу иштер жүрүп атат. Biz hurmatlı dostlar, hurmatlı mekendeshler, köpten köp kütkön, жүрүңүз. Эң негизги ушул муктаждар комплексинин баягындай сыйлуу бөлмөсү, көптөн бери күтүп жүргөн, бетон гаражда жашап аткан Раджап Ажы чоң атабыздын үйүнө кирип келатабыз. Ушул үйдү толук сиздер менен бөлүшөйлү. Үй мынакей толугу менен бүттү. Жүрүңүз. Өтө өзгөчө үй болду бул. Бисмилла. Машалла. Мынакей. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, мына биз ушул чоң атанын үйү ушундай бүтсө экен деп ниет кылдык элек. Сонун кылып бардыгы жайында мына полдорунан баштап обоюна чейин өтө бандай маани бериңиздер. Потолокторуна, бүт бардыгына. Мол биз кече ОСБ кадап алып, кайра ОСБны ойлоно отуруп суруп чыктык. Себеби ушул комнатага ламинат кылайлычы, чоң атага бир жакшы үйдү бир жаркыратайлычы ушул чоң атанын бөлмөсүн деп колдон келишинче баягындай көңүл бурдук, Кудай бурса. Обойлор болсо кымбат обойлор, баягындай. Эми bundan да кымбат обойлор бар экен. Bir uрлоно 5000, 6000 сомдук, 8000 сомдук обойлор бар экен. Бирок бизге ушул жерге ушул кымбат обой, жакшы обой. 2100 сомдук обойлор мынакей, bir uрлону. 5 урлон кетти. Потолокторунун формалары дагы сонун. Ламинаттарды, обойлорду мына кече Мурат аке толугу менен бүтүрүп берди. Бул комнатага башка бригада түштү эле. Ал бригаданын кичине жумуштары бизге баягындай туура келбей, кайра обойду жаңылап жармаштырдык кече. Буйрукса мына Мурат аке өзү аягына чейин бүтүрүп берди. Негизгиси киребиз, бул жагын көрөлүчү Мурат аке. Мынакей достор, туугандар, өзүнчө эле бир баягындай шикарный бир башкача эле бир бөлмөлөр болуп атат да. Карасаңыздар, мына обойлорду караңыздар, мына чакан комнаталардычы. Анан бул жерде деген эшиктин арагында көргөз койсок болот, санузелдер мынакей. Мынакей достор, туугандар, кафель ушул чоң атабыз жашоочу санузелдин бүт бардыгы бүттү. Тол болгону баягындай эмелери калды. Унитаздары, аристондорду орнотуп кое турган эле эмелери калды. Бул санузелде туалети, дааратканасы, душ, анан бул жерде бети кол жууй турган раковинасы дагы коюлат, Кудай бурса. Эшиктер мына сонун болуп момундай жарык берип туруш үчүн айнектер коюлду. Бул сыртына дагы мындай сонун обойлор берилди. Бул бөлмөнү биз кийин бөлүп алдык да. Эшиктери дагы мына момундай жакшы эшиктер болду. Мурат аке, чындыгында эми баягындай иштерге көз тийбесин. Сиздердин номериңиздерди да сурагандар көптөр болуп атат, мисалы. Ишиңиздер көп экен, билип турам, көрүп турам, бирок Кудайым ушул жерге буйруп, мына ушул иштерди бүтүрдүңүздөр толук. Ушул жерде иште эң бир бандай ойлонгон же болбосо бир оор күн, оор иш, эмне иш болду сиздер үчүн? Оор иш биз үчүн болгон жок, колубуздан келген. Эч кандай. Анан дагы бир сиздерди кубандырган, сүйүндүргөн ушул жерде 25 күндөн бери жүрүп, бир сиздерге бир бандай кубаныч тартуулай турган эмнелер бандай болду мисалы. Эми кубаныч барды деле, кубаныч менен кылып атабыз. Ушу кыйланган айлалар келет экен. Эми ушуларга насип кылсын. Sizlerden Allah razı olsun. Ушул жерде иштеп калганыңыздар кандай? Ыраазысыздарбы? Ыраазыбыз. Чын жүрөктөн. Чын жүрөктөн ыраазы. Же болбосо арзан кылып калды, акчасы туура эмес ысырап кылып калды деп аяндай. Жок, андай жок. Андай эмес, Достор, туугандар, анда эмесе биз сырттан толук
Кайрадан көрүшөлү анда эмесе. Мына ушул Мурат акебизден, жамааттан, жалпы ушул жерге кол сунган элибизден, жалпы ушул жерге жардам берген уста балдардан Аллах разы болсун. Чоң рахмат айтабыз албетте. Анда эмесе биз сырттан көрүшөлү, арканы жасап берген Иран агабыз дагы эфирге тартайлы. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз азыр ушул жерде кызмат кылган агаларыбызга кызмат акыларын багындай сиздерге отчет катары билдирип, анан берүүнү туура көрдүк. Мурат акебиз бул жерде иштегенине 4 бригада болуп келишкен. 25 күн, 1 ай болуптур. Жалпысынан биринчи кабатта 6 семьянын үйү бар, 6 семьянын 12 комната бар. Мына ошол 12 комнатаны толук полунан баштап, стена потологуна чейин бүтүрүштү. Мен ар биринин квадрат метрин айтпай эле коеюн, бирок общий суммасын айтайын сиздерге. Мурат ака буга чейин ушул бригада 49 000 сом алган бизден. Мурат аканын дагы бир бригадасы патолог, 2 семьянын патологун жасап беришти, 4 комната, чоң комнаталарды. 23 300 сом алды. Чоң атабыздын комнатасын бир усталар жасап атып, толук бүтүрбөй кетишти. Аларга 20 000 сом аманат бергенбиз. Мурат аканын досу андан кийинки семьяны толугу менен бүтүргөн, өткөндө сиздер менен бөлүшкөм. 34 000 сом, толук бүтүргөн 34 000 сом алып кетишти. Ошондо жалпысынан 126 300 сом Мурат акелерге мен өткөргөн экем. 126 300 сом. Буга чейин аванс өткөрүптүрбүз. Бундан бул жагына мен эсептешип, толук эсептешип, канча сом калгандыгын толук эсептешип, урматтуу мекендештер, 65 000 сом бересебиз калды. Жалпы сумманы эсептесек 191 300 сом болот экен. 12 комнатанын ички отделкасын, полун, патологун, обоюн, откосторун, кыскасы полдун краскасына чейин, патолог краскасына чейин толук бүтүргөнү 191 300 сом болуптур. Анын биз 126 300 сомун берипбиз. Азыр менде карызым 65 000 сом калган экен. Мына азыр буйруса сиздердин, урматтуу мекендештер, бул жерде мына сиздердин аманатыңыздар, сиздердин жиберген биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун Сбербанк картасына салган аманатыңыздар. Кече күнү биз Сбербанк картадан 100 000 рубль чогулган экен, 110 000 рубль. 110 000 рубльдү бүт баарын алып, материалдардан да карыздарыбыз бар. Бүгүнкү күндө толук берилекпиз. Буйруса материалдарды да толук беребиз, Кудай буйруса. Негизгиси азыр усталарга толук берип турайлы деп, мына азыр бул жерде 65 000 сом акча Мурат акадан эч кандай багында карызыбыз калбачудай болуп турабыз. Буйруса мынакей Мурат ака, сиздердин багындай пешене териңиздер менен тапкан багында ырыскыңыздар, бир ай бою багында 4 бригада, ар бир бригадада 3-төн 2ден бала иштегениңиздерди дагы жок дегенде бир 10 бала иштедиңиздер. Мына ошол 10 баланы biz bir ay boyu iş менен камсыздаппыз. Момундай айтканда бир эле муктаждар комплекси эмес. Бул жерде муктаждарга үй берүү менен катар биз быйыл бир нече инсандарды иш менен камсыздадык. Туура айтамбы? Мына канча инсандар бул жерде тирилигине, үй бүлөсүнө, оокатына, кыскасын айтканда ырыскысын ушул жерден табышты. Bir четинен акысын алышты, экинчисинен бул жерден Аллахтын ыраазычылыгын табып, мына ушул муктаждардын Кудай буйруса дуасын да калат деген чоң ишенич буйруса. Мына ушундай достор, Кудай буйруса биз абделчик усталардан толугу менен карызыбыз эч кандай калган жок, бүтүрүп алдык. Экинчи кабаттын абделкасы 6 комнатаны толук абделкасы 130 000 сом болгон. Аны биз берип бүткөнбүз. Баягы мен досторум жасаган чыңгыздар. Буйруса алардын да карызыбыз калган жок. Азыр бизде карыздар обойлордон, половой материалдардан, жана башка материалдардан буйруса карыздарыбыз калды. Кудай буйруса аны дагы толук берип бүтүрүп алабыз иншалла. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, биз дайым Ак ниет аманат коомдук фонду мына момундай ыраазычылык баракчалары менен элибизге кошкон, салымын кошкон, кайрымдуулугу менен өзгөчөлөнүп көргөзүлгөн инсандарды
мекенибиздеги чыныгы муктаждарга кайдыгер карабастан кол сунган бир туугандарыбызды жана канчалаган биздин чыныгы баягындай муктаж бейтаптарыбызга кол сунган баягындай дарыгерлерди ушундай ыраазычылык баракчалар менен ыраазычылыгыбызды билдирип келебиз. Дайым билесиздер, бул ыраазычылык баракчалар ар бир инсанга эле чындыгында буйруй бербейт. Баягы жүрөк кардиолог Калдарбек Абдыраманов, Гиннес китебинин операциясы менен кирген Калдарбек Абдыраманов айткандай, мен бул ыраазычылык баракчаны алганыма ушунчалык кубанычтамын, сүйүнүчтөмүн. Себеби менин эмгегимди баалап, сиздер мени издеп келип ыраазычылыгыңыздарды билдирип атасыздар. Мен буну бийик коюп, сөзсүз дайым эстеп жүрөм. Терең ыраазычылыгымды билдирем деп ушундай жакшы сөзүн айткан. Кудай буйрса, биз дагы бул жерде кызмат кылган канчалаган бир туугандарыбыз болду, бирок алардын арасынан биз карап көрүп, баягындай чыныгы баягындай гумандуулугу менен, кайрымдуулугу менен ушундай муктаждар комплексине өзгөчөлөнүп көргөзүлгөн, жумуштарында өзгөчөлөнүп көргөзүлгөн инсандарды ыраазычылыгыбызды билдирип келебиз. Эми бардыгына ыраазычылык билдирүү кыйын чындыгында. Биз азыр, урматтуу мекендештер, урматтуу Мурат эке, Ак ниет аманат коомдук фонду ыраазычылык баракчасы Нуралиев Мурат Махамаджанович жамаатыңыз менен сиздерге кайрымдуулук иштерин жандандырууда жана өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, үй салууга кошкон салымыңыздар үчүн Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан жана жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Мурат эке, буйруса, Рахмат. сиздерге чоң рахмат айтам. Алла разы болсун. Ишиңиздерге дайым ийгиликтер болсун. Мына ушундай чыныгы муктаждарга салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Мындай отурасыз, нарыкта отурасыз. Машалла, сон жарашып калат экен. Баатыр болуп калат экенсиң. Мына буйруса, Кудай буйруса, дагы да муктаждар комплексин биз башка областтарга салган болсок, мына ошол жактарга дагы салымыңыздар сөзсүз тиет деп ишеничтебиз. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, бир өзгөчө агабыз бар. Мен өткөндө айтып кеттим. Мени жүрөгүмдө ушундай нерсе, момундай айтканда так калтыра турган инсандар болду. Ушул арканы жасап бере турган бир сварщик агабызга байланышканда, ошол агабыздын момундай сөзүн уктум. Кайрымдуулук фонду жарытпайт да, жартып бербейт да деген сөзүн угуп, ушунчалык баягындай ызаландым. Биз адамдар чындыгында башка жакты эле эмес, акыретти кошо ойлой жүрүшүбүз керек экен. Мына ошонун катарында эртесинде эле, ошонун эртеси эле Аллах таалам мына жаныбызда турган Иран деген агабызды бизге жөнөтүп койду. Иран агабыз келип, жамааты менен келип, ушул арканы биз акысыз кылып берели, материалын алып берген болсоңор, биз акысыз жасап берели деп ушундай сөзүн айтты. Чындыгында толкундандым, сүйүндүм. Анын эртеси ошол видеону бөлүшкөндөн кийин дагы бир агабыз чыгып, материалын анда эмесе мен алып берейин деп, материалына аманатын жөнөттү. Ошентип бир жуманын ичинде караңыздар, мына арка толугу менен бүтүп турат. Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду ыраазычылык баракчасы. Урматтуу Токтосунов Эран Муратбекович, жамаатыңыз менен сиздерге кайрымдуулук иштерин жандандырууда жана өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, үй салууга кошкон салымыңыздар үчүн Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан жана жеке өзүм атыман терең ыраазычылык билдирем. Эран ага, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунан ушул ыраазычылыкты кабыл алып коесуздар. Кудай буйруса, бул биздин сиздерге болгон бир өзгөчө сыйыбыз, өзгөчө белегибиз болсун. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан эч качан жазбаңыздар. Дайым ушундай муктаждарга ынтымакташып, биригип, сонун иштерди жасап жүрө бериңиздер. Мына ушундай достор, туугандар, жакшы адамдар бар үчүн дүйнө сакталып турат дейт. Мына ушундай инсандар менен үлгү алыңыздар. Ушундай инсандардан үлгү алыңыздар. Жакшылыкта жарышыңыздар деп мен дайым айтам. Бул иштерди ар бир инсанга буйруй бербейт. Чөнтөгүндө акчасы бар, мал мүлкү бар, дүнөсү бар, бизнеси бар инсандарга бул иштерди буйруй бербейт. Кудайым буйруган инсанга гана буйруйт. Мына ушул жерде иштерди мына ушул эки агабызга буйруп койгон экен, толугу менен бүтүрүп берип, мына бүгүн бизге тапшырып берген турушат. Иран ага, сөздү сизден баштайын. Ушул демилге кайдан чыкты,
жана жааматыңыздарда бүгүнкү күндө кандай сезимдер болуп атат? Мына ушул арканы мындай айтканда азыр арка эмес, кичинекей бир скамейка жасап берчи десең дагы акысыз жасап бере албайт эч ким. Бирок сиздер ушул жерге чоң килтейген скамейка арканы акысыз жасап бердиңиздер. Буга каяктан бул ойлор келди? Идея кандай болду? Анан балдарда кандай ойлор болду? Толук айтып кетсеңиз. Биринчиден бизде ошо ар дайым ошо темир менен иш кылабыз. Анан көптөн бери кичинекей иштерди кылып жүргөнбүз, салымыбызды кошуп көп жерге. Анан бул жерге дагы ниет кылып жүргөнбүз башталгандан бери эле. Ушул сварочный иш болсо биз кылып берелик бекер деп. Анан ошол күн, ошол убак бүгүн экен, ошо бүгүн жыйынтыктап колдон келген өнөрүбүздү ошо жасадык. Бизден колдон аз болсо дагы ошо салымыбыз болсун ушул жерге деп. Ошо. Балдарда кандай? Балдарда жакшы, жаамат бар, ыймандуу балдар. Баары түшүнүктүү. Разы эле кылган кызматтар. Балдар разы. Алла разы болсун, Эран ага, Алла разы болсун жааматыңыздардан. Чындыгында өзгөчө баягындай бизди көзүбүздү ачтыңыздар. Биз момундай айтканда бир саазда бир тыгылып буксу айтып туруп калган маалда сиздер бир өзгөчө бизге баягындай дем күч бердиңиздер. Айрыкча жанагындай инсандардын сөзүн укканда аябай бир башкача бир бизди чыйралтыңыздар да, момундай айткандачы. Мен ушул сөздөрдү алып ушунчалык баягындай ызаландым. Жок дегенде ал сөздү кайрымдуулук фондторго айтпаш керек эле депчи. Кудайга шүгүрлөр болсун, сиздерге чоң рахмат айтам. Алла разы болсун. Мурат ака, сиздердин жааматыңыздарда да кандай болуп атат? Балдарда ыраазычылык кандай? Мына азыр жааматыңыздар толук келбеди. Балдарыңыздарда бандай капачылык, көңүл оорутуулар болбоду? Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Болгон жок, бардыгы разы. Кылган иштеринден разы болуп. Өзүңүзчү? Мен дагы разымын. Мен кийин дагы иш боюнча кайрылсам жасайбызбы? Жасайбыз, Кудай кааласа кылабыз. Мына ушундай достор, урматтуу мекендештер, бандай оң жагында турган Эран агабызга кызмат акысын бербей коюп, сол жагыбызда турган Мурат акенин кызмат акысын берип коюп, мен үчүн деле бир аз бандай неудобный турат. Бирок, урматтуу мекендештер, бир ай кызмат кылган кызмат акысы элдин эсебинде эсептеген болсо, бул жерде бир 300 000 сомдон ашыкча каражат болсо керек эле. 12 комнатаны. Бул Мурат ака мен койгон сцена менен жасады. Бул өзүнүн оюн айткан жок. Мен мынчадан кылып бересиңби десем, сиз айтканды кылып берем деп башта убада берген. Так ошол боюнча бүтүрдү. Мисалы айтканда 190 000 бир айда 12 комнатаны бүтүрүү чындыгында кыйын. Полун, потологун, стенасын, евро обделкасын момундай айтканда. Кыскасы айтканда мен сиздерге разымын. Сиздер дагы бизге разысыздарбы? Сиздерге чоң рахмат анда эмесе. Алла разы болсун, жааматыңыздар менен Алла разы болсун. Тапканыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Негизгиси бизде дайым ушундай бандай сый болсун. Баягындай улутчул болуп бөлүнүп аткан элибиз мына ушул видеолорду көрүп, жүрөгүндө башкача сезимдер калсын. Бизде дайым ушундай сый урмат менен узатуу болсун. Бизде дайым жакшылыкта жарышуу болсун. Бизде орустун баласы, татардын баласы, же өзбектин баласы экен ал муктаж адам деп кайдыгер карап коюу болбосун. Мына биз буйруса орусуна дагы, татарына дагы, тажигине дагы, түркүнө дагы, казак, өзбегине чейин колдон келишинче кол кабыш кылып келебиз дайыма. Мына ушул ынтымакташып, мына 5 манжа бөлөк билек бир дейт. Биз бириксек, Кыргызстандабыз biz bir өлкөдө. Ушу Кыргызстанда канча муктаждардын муктаждыгын чечебиз иншалла. Рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Эран ага чоң рахмат, сиздерге Алла разы болсун. Өзгөчө рахмат чындыгында банда өтө өзгөчө кубандырып турасыздар баарыңыздар. Жакын күндөрдө бул муктаждар комплексинин ачылышын кылабыз. Ошондо сиздерди сөзсүз чакырып коногубуз болуп кетесиздер иншалла. Рахмат анаңыз. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Мына ушундай достор, урматтуу мекендештер, биз бүгүнкү жумушубузду сиздер менен бөлүшүп алдык. Кудай буйрса, бул жерде кызмат кылган инсандарга колубуздан келишинче ыраазычылыгыбызды билдирип алдык. Кудай буйрса, дагы да элибизде, дагы да жардам берем деген мекендештерибизди биздин бандай тайпага, биздин жааматка кошуп биргеликте ушундай иштерди көп жасасак деп сиздерди дагы мен чакырар элем. Мына ушул инсандардан үлгү алыңыздар дейт элем. Дүйнөнү, бул жашоонун бандай дүйнөнү эле ойлой бербестен акыретти дагы ойлоп коюңуздар дейт элем. Жакшылыкта жарышыңыздар, бүгүн мүмкүнчүлүк бар, бүгүн ден соолук бар эң башкысы.
Бүгін мүлік бар, бардығы бар, Құдайға шүгір. Өніккен жетішкен заманда жашап атабыз. Терең ойланылы. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.